Энвер Гареев атындагы ботаникалык бакта ишембилик өттү. Салтка айланган ишембиликке жыл сайын Улуттук илимдер академиясындагы бардык институт жана ботаникалык бактын кызматкерлери катышат. Бүгүн жалпысынан 1000ге жакын илимий кызматкер иштеп жатат. Тазалоо иштери жумасына 2 жолудан уюштурулуп, 2 айга созулмакчы. Айта кетсек, бул бактын жалпы аянты 124 гектарды түзөт. Ботаникалык бакты кантип сактап калуу жөнүндө. Анткени албетте бул ачык эле айтып коюш керек, көптү кызыктырган территория болуп атат. Мына академия жетишпей атат, ботаникалык бактын ишин караганга жетишпегендиктен башка бир структураларга, мамлекеттик башка органдарга өткөзүп берүү керек деген ойлор айтылып атат. Эми мындайда ушул ботаникалык бактын мына территориясын сакталып калып турушу бул ушу Улуттук илимдер академиянын өзүнүн мыйзамы бар. Улуттук илимдер академиясынын байлыгы мындай зданиялери, жери эч кимге берилбейт, приватизацияланбайт деп жазылып калган да. Ошон үчүн эчтеке кылынбай ушуга чейин сакталып турат. Биз өкмөткө дагы, башка мэрияга дагы кайрылып, ушул академиянын мындай кайтарганга жардам берсеңер деп аракет кылып атабыз. Айтыпчы, кароочулардын санын көбөйтүп, керек болсо ушуларды караган милиция кызматкерлерин тартсак дегенчи. Азырынча кыйынчылыктар болуп атат, эми бирок биз иш алып барып атабыз. Бүгүнкү иш-чарабыз Кыргыз Республикасында Жашыл мурас алкагына дагы байланыштуу болуп жатат. Анын үстүнө быйылкы жылы экология тоо экосистемасын сактоо деген багытта дагы иш болуп жатат. Мына ошол программага дагы биздин бүгүнкү жасалып жаткан ишибиз дал келет деп ойлойм. Себеби Бишкек шаарындагы ботаникалык бактын аймагы Бишкек шаары үчүн чоң мааниге ээ. Себеби бул жашыл аймак абанын, Бишкек шаарынын абасын тазалоого, климатын жумшартууга, абасын нымдатууга дагы чоң таасирин тийгизет. Ботаникалык бактын абалын жакшыртуу үчүн жетекчилик тарабынан 4-5 жылдан бери чоң проект даярдалып келет. Бирок каражаттын жетишсиздигинен ал ишке аша элек. Ошого карабастан академиянын ботаникалык бактын жетекчилери, бүт илимий кызматкерлер бактын ичин, жалпы территорияны тазалап, иреттөө иштерин алып барышат. Жылда ушул бир жылда келип жардам беребиз. Анан айланадагы бактарды иретке келтирип, ушу жардам беребиз. Ботанический сад — это огромная территория, и важно понимать, что это живой организм. Чындыгында ботаникалык бак абдан чоң аймак жана дайыма кам көрүүнү талап кылган тирүү организм экендигин түшүнүү керек. Бакчага үзгүлтүксүз колдоо керек экендигин түшүнүү маанилүү. Бир гана ишембилик күн эмес, мамлекет тарабынан каржылоо зарыл. Анткени өсүмдүк дайыма өсүп турат. Алар дайыма кам көрүүгө муктаж. Кыргызстандагы эң кооз, көлөмү боюнча дагы алдыда турган бул жерди сактоо керек. Чындыгында экология бузулуп жаткан учурда шаардын абасын тазалоодо ботаникалык бактын орду толгоз. Сейилдөөгө дагы ылайыктуу керемет жерибизди баалап, убагында кам көрөлү. Аида Исабек кызы, Жакшылык Идрис уулу, Эржигит Тилекбек уулу, Кутмантан көрсөтүүсү.